Мен Бишкекте пробканы кантип жок кылыштын жолун таптым. Короче, Ташиевди кайра алып келип, ордуна коюш керек. Ошондо азыр Ташиев жөнүндө ляпнут этип аткандар жарымы качып кетет. Бишкек пустой болуп калат. Күндүз да, түндөсүдөгүдөй пробка жок жүрө беребиз. Даже тешиктер пайда болуп калат Бишкектин ичинде. Бишкектен кирип, Кордайдан, Казакстандан чыгып кете турган тешиктер. Туннел да пайда болуп кала беле. Кече Ташиев жөнүндө сүйлөп чыгып койсом, таза эле мени жеп коюн депсиңер го. Ташиев ким, Кудай биле деп. Ташиевди Кудай дедимби? Же Ташиев кеткенден кийин погода өзгөрүп кетти дедимби? Кыштан кийин жаз келиш керек эле, кыштан кийин кыш келип калды деп атамбы? Иштегенин иштеди деш керек. Иштеп атканда жакшы, иштен кеткенден кийин жаман. Баарыңар эле Ташиевке кайрылып атат элеңер го. Ташиев, урмат Ташиев, маған чечип коюң деп болор нерселер да. А койдо полный элдин проблемасын чечип берип атты го ошо суранганыңарда. Аны ал мынтип кетти. Подтверждающий документтер барбы силерде? Колуңарда барбы? Ал кылган иштер тууралуу? Ар ким сүйлөп чыга берет да интернетке кеткенден кийин жамандап. Жана өчөшүп калгандар, кислороду кысылгандар. Гос сайттарга киргиле, ошактардан көргүлө эмне иштерди кылганын. Көрбөсөңөр деле, аяктан көрбөсөңөр деле өзүңөр жакшы билесиңер кандай иштерди жасап кеткенин. Иштегенди иштеди эле деш керек. Может жаман иштерди деле болгондур. Аны официальный гос немелерден чыгарганда анан көрөбүз. Ар ким ар нерсени сүйлөп чыкса эле ошого ишенип ар нерсени сүйлөй берген да болбойт. Ташиевиң антип коем, мынтип коем деп. Ташиевдин алдын алып барып койсо, учук чыгып кетет бир жериңерге. Башка мамлекетке эмес, башка галактикага качып кетесиңер го дейм, Андромедага. А силердин артыңардан кууп барып алып келиш үчүн дагы Яндекс такси аякка барбайт. Бека Яндексти айтсаң барбайт ал жака. Ал жака дагы барып келгени бензин керек. Бензин дагы Ташиев кеткенден бери 2 айдан бери 10 сомго көтөрүлүп кетти. Дагы 1 айдан кийин 92 сом болот го дейм. Аяктан ким алып келет аны силерди качып кетсиңер Андромедадан? Илон Маск деле арендага беребей ракетасын Кудай билет. Комментарийде тим эле регион болуп бөлүнүп кетсиңер. Как будто Кыргызстанда 8 миллион эмес, 8 миллиард кыргыз жашай тургандай. Ошо 8 миллион кыргыздын дагы жарым эле башка улуттар. Кыргыздар вообще наоборот азайып кетип атат экенбиз бизчи. Ынтымакта жашайлы эле. Анан кетейиндер десе. Бетиңе шалт деп угуп алса, 10 жыл магдырап жатасың.